Саламатсыздарбы регион ТВнын көрүүчүлөрү, биз бүгүн алыскы аймактардын бири болгон Баткен облусуна караштуу Кадамжай районундагы Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүнө келдик. Бүгүн биз сиздерге дал ушул айыл өкмөттө болуп жаткан акыркы жакшы иштер менен тааныштырмакчыбыз. Андыктан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү боюнча маалымат берсем, Баткен облусунун Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү болуп эсептелет. Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүдө 10 миңге жакын эл жашайт. Биздин Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүдө 10 объект бар. 4 мектеп, 2 больница, 2 клуб, 2 садик. Анын айыл өкмөттө 6 айыл камтылган. Кыргыз Кыштак айыл өкмөтү Өзбекстандын Рыштан районуга чектешкен, Өзбек республикасы менен чектешкен болуп жашайбыз. Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүдө бюджетибиз 17 миллион 932. Быйыл 23-жылдагы жетишкендиктерибиз көп жетишкендиктерге жетиштик. Биздин биринчи эле ишибиз 23-жылдын 1 сентябрында Бөкөнбаев мектебини салтанаттуу түрдө ачтык. Бөкөнбаев мектеби Баткен облусунда биринчи мектептердин катарына кирген мектеп. Бул мектепти көп жылдар бою жүрдүк. 23-жылы акимибиз Кутбеден Шакировдун кызыкчылыгы менен, колдоосу менен ушул Бөкөнбаев мектебини 23-жылга бүтүрүп бердик. Сентябрга ачтык. Бөкөнбаев мектебинин заманбап азыркы шарттары заманбап мектеп болуп ачылды. Мектепте бардыгы шарттары менен ачылды. Бул спорт зал, столовой, химия кабинет, биология кабинет, компьютердик класстар, электронный китепканалар, ванна, душу менен ачылды. Ванна, душу менен ачылып, балдар азыркы күндө химия, биология сабактарынан практически ар кандай ичидеги реактивдер менен иштеп атат. Биология кабинетте баягы жаратылыштын немелерин дагы өздөрү практически дагы иштеп атканын көзүм менен көрдүм. Компьютерда балдар уже компьютерду өздөштүрүшүп калышыптыр. Өздөштүрүп, жакшы жетишкендиктерге жетип атат. Англис тил сабагынан балдар англисче бири-бири менен сүйлөшүп атат. Спорт залда балдар физкультура сабагынын мурун спорт зал болгон эмес ал мектепте. Спорт залда физкультура сабагын өтүп атат. Ысык тамак дегенди анда бизде буга чейин билген эмес. Алар азыр столовой как положено иштеп атат. Жалпы канча бала билим алды? Бизде Бөкөнбаев мектебиде 700-ге жакын балдар билим алат. Биздин ошол Бөкөнбаев мектебине бүтүргөнгө 76 миллион акча каражаты сарпталып, ошол заманбап мектеп азыр күндөрү курулуп бүтүп, балдар сабак өтүп иштеп атат. Биздин айыл өкмөттө 2 спорт зал бар. Айыл өкмөттөн 1 миллиондон каражат кеткен. Өзү 6 миллионго бүткөн. Азыр күндөрү спорт залда баягы өзүңөр көргөндөй эле ар кандай соревнованиялар өтүп, балдардын ушу элдер ошол стадиондордо өзүнүн спорттук жактан чыңдап, азыркы күндө элдер иштетип жатышат.
Биздин айыл өкмөттө Кудай Умайыне санаториясынын жанында Кудайназар буга деген сыйынуучу жай бар. Сыйынуучу жайга 25 жылдан бери реконструкция оңдоп түзөө иштери жүргөн эмес экен. Ошону барып көрүп, элдер менен сүйлөшүп, ошол жерде элдерди чакырып, элдер менен биргеликте ошол сыйынуучу жайды, булак башыны элдер менен биринчи күнү тазаладык. Кийин жарылып кеткен, бузулуп кеткен жерлерине алып салып, башкадан элдердин жардамы менен ашар жолу да айыл өкмөттөн цементтерин алдык, краскаларын алдык. Элдер күч ашар жолу да элдер дагы жардам бергени болду ал жерде. Ошентип ашар жолда бүтүрдүк. Биринчи барганыбызда жолу дагы жок эди. Жол жоголуп кеткен экен, бара турган жолучу. Ошо жолуну оңдодук, бияктан айыл өкмөттүн эсебинен жолуну оңдодук. Оңдоп, элдерди чакырып, ашар жолда барып ошол жерди оңдоп, азыркы күндө таза, ошо булак башы дагы таза болуп калды. Элдер баягы таза арык менен суу ичип калды. Анан ошол жерге барып сыйынып, Куран окуп, өздөрүнүн бир жакшы ой тилектерини, максаттарыны айтып сыйынышып атышат. Азыркы күндөрү иштеп атат. Ошо жердин кароолу баары азыркы күндөрү. Мен айыл өкмөткө келгенден эле ушул айыл өкмөттүн айлана чөйрөсүн оңдой баштадым. Мен айыл өкмөттүн алдына мынабу биздин жетишкендиктерди чыгарганга жетиштим. Айыл өкмөттүн бул аллеясын дагы курушка бел байлап баштадым. Көрүп атасыңар, бул жерден 12 КАМАЗ чыгынды чыгып кетти. Чыгардык. Бул өзүбүз баягы чөптөрдү дагы эктик, бул чөптөрдү дагы эктик, арчаларды эктик. Эми Кудай кааласа дагы бул жерде аллея кылам деген ойдобуз. Бул биз чайканабыз эски мурундан салынган чайкана болгон, иштебей жаткан. Аны оңдоп, сырдап ишке түшүрүп койдум. Азыркы күндө элдер ошол жерде тамактанышып атат. Абетте өзүбүз дагы мектептер, айылдагылар бардыгы ушул столовойдон тамактанышып атат азыркы күндө. Келип эле эл менен сүйлөшүп арканы баштадык. Арканы баштап, азыркы күндө арканы эл менен биргеликте тургузуп, боз үй түрүндө чыгардык арканы. Арканы чыгарып, эми азыр дагы көркөмдөй турган жактары бар. Эми Кудай кааласа аны дагы көркөмдөйбүз. Калкынын саны 10 миңге жакын болгон Кыргыз Кыштак айыл өкмөтүндө болуп жаткан акыркы жакшы иштер менен жеринен тааныштык. Айыл өкмөттүн ишине ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.